Өлкө аймагында катталган акыркы кабарлар менен тааныштырып, эфирде Ош Бирим жаңылыктары, студияда кызматта мен Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача түрмөк. Бишкек-Ош жолунун 264-чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, бир киши каза болду. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн Давоско жөнөп кетти. Ажылык сапарга баргысы келгендерди каттоо 23 январдан башталат. Өзгөндөгү Жээренчи айылынын жаштары өз демилгелери менен заман талабына ылайык спорт зал ачышты. Бишкек-Ош жолунун 264-чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, бир киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, кырсык 20 январдын түнүндө катталган. Анда күйүүчү май ташыган автоунаанын айдоочусу ролду башкара албай дарыяга кирип кеткен. Натыйжада бир адам каза таап, экөө жаракат алган. Жыл башынан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 10 киши көз жумду. Былтыр 6000ден ашык авария болуп, андан 907 адам өлгөндүгү кабарланган. Жогоруда айтылган Жалал Абад облусунун Токтогул районунда сууга төгүлгөн күйүүчү майдын айынан балыктар кырылып жатат. Бул тууралуу райондун акими Майорбек Сатымкулов билдирди. Анын айтымында, аймакта жашаган балык чарбасынан тонналаган балыктар өлүмгө учураган. Учурда тиешелүү кызматтын өкүлдөрү чыгымдын өлчөмүн эсептеп жатышат. Айрым маалыматтарга караганда 7 тоннадай балык кырылган. Маалыматка караганда унаада 38 тонна бензин болгон. Автоунаа дарыядан чыгарыла элек. Ички иштер министрликтин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкектеги Гараж 312 түнкү клубунда атайын операция өткөрүп, клубдун айрым кызматкерлерин баңгизаттарды жана психотроптук затты мыйзамсыз сатып жүргөнү үчүн шектүү катары камакка алды. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда айтылганда, текшерүүнүн жыйынтыгында клубдагы эс алуучуларда наркологиялык текшерүүдөн өткөн. Операциянын жүрүшүндө түнкү клубдун алып баруучусунан барменден жана айрым официанттардын тыюу салынган баңгизат алынган. Мындан тышкары баңгизаттарды колдонуу үчүн атайын аспаптар табылды. Клубдагы 32 эс алуучу наркологиялык текшерүүдөн өтүп, 5 кишинин канынан баңгизат чыккан. Ички иштер министрлик учурда кылмыш жаза кодексинин 247-252 беренелери боюнча иш козгоду. Шектүүлөр камакка алынып, тергөө уланууда. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн Давоско жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, экономикалык форум 23 январда Швейцариянын Давос шаарында башталат. Форумдун алкагында премьер-министр Исаков башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушат. Давос форуму дүйнөдөгү кадыр барктуу экономикалык иш-чаралардын бири. Быйыл 23-26 январда өтчү форумга 60тан ашык өлкөнүн жетекчилери, 1000ден ашык эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышат. 48-чи жолу өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк форумда дүйнөнүн келечеги талкууланат. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов менен Катардын транспорт жана байланыш министри Ясин бен Саиф Ал Сулайти эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамын ачуу боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Кыргызстандын Катардагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Нуран Незалиев билдирди. Келишимге Доха шаарында кол коюлуп, министрлер эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүнү талкуулашты. Анда транспорт байланыш түзүү, жүктөрдү ташуу, соода сатыкты өнүктүрүү сунуштары каралды. Дүйнөлүк банк 1992 жылдан бери Кыргызстанды ар башка тармактарына $1,5 миллиард инвестициялык долбоорлорду каржылаган. Алар жакырчылыкты азайтууну башкы максат катары тандап алышкан. Мындай маалымат Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин депутаттары менен Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен болгон жолугушууда белгилүү болду. Талкууда депутаттар Акылбек Жапаров менен Мурадыл Мадиминов Дүйнөлүк банк тараптан берилип жаткан жардамдарга ыраазылык билдиришти. Бирок алардын айтымында донорлордун абдан көп келген каражат келгени менен натыйжалуу колдонулбай жатат. Депутат Акылбек Жапаров иликтөөлөргө таянып, 2005 жылдарга чейин жакырчылыктын деңгээли азайганын, бирок андан бери бир орунда токтоп турганын айтты. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлүнүн айтканына караганда, 1990 жылдарда жакырчылыктын деңгээли 60% болсо, азыр 30%-ды түзөт. Ал эми эл өкүлү Мурадыл Мадиминов Кыргызстандын калкынын 60%-ы элетте айыл чарбасы менен жашаганын эске салып,
Бул тармакка көп көңүл бурууну өтүндү. Эл өкүлдөрү ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө энергетика тармагын реформалоо боюнча да бир катар сунуштарды беришти. Өмүрбек Бабановдун ордуна Жогорку кеңешке депутат болуп, мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин мурдагы директору Абдыбек Душалиев келиши керектигин БШКда маалымдашты. 19 январда Бошайком Бабановдун өз ыктыяры менен мандаттан баш тартуу боюнча арызын карап, аны канааттандырган. Эске салсак, 2017 жылы 4 ноябрда башкы прокуратура Өмүрбек Бабановго карата кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүмдү күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Республикада күйүүчү майдын бардык түрү кымбаттады. Бүгүндөн тартып алардын баасы литрине 10 тыйындан 60 тыйынга чейин көтөрүлдү. Эң популярдуу бензиндин түрү АИ 92 41 сомдон сатылууда. Баарынан дагы дизелдик отун кымбаттап 60 тыйынга өскөндөн кийин 41 сомго теңелди. Мунай ташуучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулов билдиргендей, бул россиялык заводдордо дүң баалар көтөрүлгөнүнө байланыштуу. Өз кезегинде бул мунайдын өзү 25% кымбаттагандан жана Россияда отунга салык жогорулагандан улам болуп жатат. Өзгөндөгү Жээренчи айылынын жаштары өз демилгелери менен заман талабына ылайык спорт зал ачышты. Элеттеги активдүү жаштар эл аралык уюмдарга долбоор жазып, $1000 грант утуп алышкан. Ага кошумча айыл элин уюштуруп, марафон өткөрүшкөн. Жаштар бул иштерине жергиликтүү бийликти да тартып, бүгүнкү күндө жаңы спорт залды түптөп алышты. Айылдыктарды кубанткан жагымдуу саамалыкка кесиптешимде барып катышып келди. Айыл жаштары үчүн Жумакадыр Мойдонов атындагы орто мектептин жер төлөөсү спорт зал катары иштеп баштады. Буга чейин бул жер бош турган. Айылдагы активдүү жаштар эл аралык уюмдар менен иштешип, 75 000 сомдук гранттык каражат утуп алышкан. Натыйжада жер төлөөнү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, эми жаштарга спорт зал катары иштеп баштады. Долбоордон Ошко өткөрүп, Оштон Добушка коюлуп, Добуштан 75 000 сом утуп, спорт залга ошо мектебибиздин подвалында кандай кетүүчү материалдарды жаздык. Анын ичине отопленияларды уладык, анан душ кылдык, вентиляционныйды оңдоп, күзгү ошо эмелерди алып, азыр ушу көрүп турганыңыздар ачылышы болуп, бар жок жаштардын маанайлары ачык болуп турат. Асек Эркинбаев сыяктуу жаштар үчүн спорт залдын оңдолушу кубанычтуу кабар болду. Мында машыккандар жаңы спорт шаймандары менен да камсыздалышты. Ага кошумча машыгуудан кийин жуунуучу жайлар да уюштурулган. Азыр жерлер кеңейди. Бизге көптөгөн жаңы нерселер келди. Гантелдер, жаңы маттар, күрөшө турган нерселер жана башкалар жаңы нерселер алып келди. Душта да жакшы эм, душтарда бүтүп калды. Жаштарга каржылык колдоо көрсөткөн Жаш Стан долбоору өткөн жылдын жай айларынан бери иштеп келет. Учурда аймактардагы жаштардын башын бириктирип, эл аралык уюмдар менен иштөөгө үйрөтүшүүдө. Лелин жолу жаштар клубу кичи грант жазышкан $1000. Анда булар ошол Лелин жолу айылында чыр-чатак жана конфликт, түшүнбөстүк, пикир келишпестик абдан көп болгондуктан ошол жаштарды биз достукка, ынтымакка чакыруу максатында бир спорт залыбызды оңдоп алсак, ошого жардам берсеңиздер деп суранышкан эле. Ошол максаты ишке ашып, учурда бул спорт залдын ачылышына азыр күбө болдук. Жаштардын демилгеси менен уюштурулган спорт залдын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келишкен. Жаңы спорттук залга Жаза айыл өкмөтү 200 000 сомдук каржылык колдоо кылышкан. Мындан сырткары Жээренчи айылынын тургундары да марафон өткөрүп, андан түшкөн каражатта спорт залга жумшалды. Элдин өзүнүн салымы дагы 250 000 элдин салым акчасы болду. Ошол менен бүгүнкү күндө мындай чакан спорт залдар ачылды. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса ушул 4 айылдын 3 айылында ушундай спорт залдар, жаштарды спортко үндөп ушундай спорт зал ачтык. 4-чү айылга дагы мына 2018ге биздин бюджетке киргиздик, ал жерге дагы кичине акча каражатын бөлдүрүп, Кудай буйрса мына 2018 жылы дагы 1 миллион акчабыз бар. Ушул жаштардын келечегине чоң спорт
шарттарды түзөбүз деген. Эми айыл жаштары эл аралык уюмдарга дагы бир долбоорду ишке ашырууну пландап жатышат. Ал айыл жаштарынын билимин жогорулатууга багытталган жаңы окуу курстарын уюштуруп, анын техникалык жана каржылык жагына гранттарды тартып келүүнү пландап жатышат. Марат Акымбек уулу, Улукбек Нарыматов, Ош Берим жаңылыктары, Өзгөн району. Ажылык сапарга баргысы келгендерди каттоо 23 январдан башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда каттоо 1 ай бою биометрикалык паспорттун негизинде жүрөт. Азырынча ажылык сапардын баасы чечиле элек. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлдү. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Ажылык сапардын баасы өткөн жылы $2760 болгон. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Ага Кыргызстанга жана Сауд Арабиясына таандык фирмалар катыша алат. Сынактын жыйынтыгы 13 февралда чыгарылат. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй баштайт. Ош мамлекеттик университети менен Өзбекстандын Андижан облусундагы мамлекеттик медициналык окуу жайы жаңы келишимдерге кол коюшту. Анда эки окуу жайдын ортосунда кызматташтык, окутуучулардын илимий усулдук тажрыйба алмашуусу, студенттердин мобилдүү академиялык окуусуна шарттарды түзүү каралган. Эми мындан ары аталган окуу жайлардын өкүлдөрү байма-бай кызматташууга өтүшөт. Мындай маалымат бүгүн Ош Мунун жыйындар залында Андижандан келген өкүлдөр менен болгон жолугушууда белгилүү болду. Чет элден келген меймандар отурумдан соң медицина окуу жайынын окуу материалдык базасы менен таанышып чыгышты. Келишимдердин эң башкы мазмуну ушул илимий багыттагы байланыштарды күчөтүү, биргелешкен конференцияларды, семинарларды өткөрүү, тажрыйба алмашуу, биздин жаш окутуучуларды ал жака, алардын окутуучуларын бул жака жөнөтүп, бир жума, бир айга чейинки аралыктарда, андан тышкары Андижандагы белгилүү илимпоздор, биздеги белгилүү илимпоздор ал жактан аспиранттарды алып, илимий кадрларды, кандидаттарды, докторлорду даярдоодо дагы бирге иштейли деген аракет болуп атат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу толук метраждуу документалдуу тасма анын 90 жылдыгына карата тартылат. Бул тууралуу тасма сценарийинин авторлорунун бири Абибилла Пазылов билдирди. Анын айтуусунда тасманын сценарийи композитор, публицист Түгөлбай Казаков жана Кыргызстандын эл артисти Бакыт Карагулов менен чогуу жазылган. Кино долбоордун координатору жазуучунун уулу коомдук ишмер Аскар Айтматов. Пазыловдун айтуусунда сценарий Кыргыз фильм киностудиясынын көркөм кеңешинде талкууланат. Ал эми каржы маселеси Маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаменти тарабынан чечилет деп күтүлүүдө. Залкар жазуучу белгилүү сөз чебери Чыңгыз Айтматов 2008 жылы дүйнөдөн кайткан. Быйыл анын 90 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарлар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн Ош Берим чекит KG сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламаттаңыздар.